атындагы Самаркандык гимназия жатак мектеби Баткен районунун борборунан 51 км алыста жайгашкан. Аянты боюнча 3000 чарчы метрди ээлейт. Тажикстан Республикасынан 2 км алыстыкта жайгашкан. Өзүңөр билгендей, биздин мектеп курулган эле жаңы болбосо, биздин мектептин тарыхы бир топ жыл болуп калды. Бүгүнкү күндө бизде ошол мектептин тарыхына кызыккан атай бир туристтер бар экен. Ал биздин туристтер дегенде ар кайсы мамлекеттен, чет өлкөдөн, Казакстандан, Өзбекстандан жана Россия мамлекетинен бизге туристтер келип отурат. Ал туристтердин тааныштыруу үчүн бизге ушул класстан 2 окуучу керектелет. Алардын бирөө Таштемиров Баратали, экинчиси Мадумарова Назгүл. Саламатсыздарбы? Биздин мектепке кош келиңиздер. Андамесе таныштырып кетели. Қалай ғана керемет! Смотрите, это же президент Узбекистана. Ооба, бул биздин өзбек эли менен болгон ынтымагыбызды далилдеп турат. Бул мектеп бизге Өзбек Республикасы тарабынан курулуп берилген. Анда өзүңүздөрдү тааныштырып өтсөңүздөр. Мен Акбота Серик кызы Нур-Султан каласынан. Мен Шахзода Ташкент шаарынан келдим. I'm Jessica Browns and I'm from USA. Я Рачкова Анастасия, я приехала из России, из города Нижний Новгород. Расскажите про историю школы. Биздин Саанкожобой атындагы Самаркандык гимназия жатак мектеби 1994-жылы лицензия алып гимназия болуп бөлүнүп чыкты. Алтын уян саппашында Тургунбай Жумаев турду. Мектептин ат көтөрүүчүсү да ошол кишиге жүктөлдү. Мектеп жөнүндө акбарат бериңиздер. Чоң гимназияны эмес, кичинекей бөлөнүдө башкаруу төмөн түшүк иш эмеспи? Ошол сыяктуу эле ары сыймыктуу, ары түшүктүү кесип ээлери мугалимдер. Азыркы учурда биздин мектепте 30 мугалим эмгектенип келет. Бирок мектеп түптөлгөн убакта өз билимин аябай окуучуларына берип, мээнеттерин төккөн мугалимдерибиз да көп. Алар Жумаев Тургунбай, кыргыз тили жана адабияты мугалими. Мектептин тарыхы кызыкарлуу, энди биз мектептин ички гүзеллигин көрүшүнү каалайбыз. Ооба, жүрүңүздөр, анда эмесе көрсөтөлү. Биздин мектептин жараткан ийгиликтери тууралуу айта кетсек, окуучулардын предметтик олимпиадаларын райондук турунда эң алдыңкы орунду камсыз кылып келе жатат. 2014-жылы республикалык деңгээлдеги конкурста эң мыкты айылдык мектеп деп табылган. Биздин мектептен бүткөн бүтүрүүчүлөр ар кайсы тармакта өзүрлүү эмгектенип жатышат. Кайсы кесипти кандай жумуштуу аркалабасын, алар өз лидерлигин, креативдүүлүгүн көрсөтүп, ийгиликтерди багындырып келе жатышат.
Мектепте алыс аймактардан келип окуган окуучулар бар болгондуктан аларга атайын 80 орундуу жатакана жана ашканада 3 маалдык тамак каралган. Аскананын жагдайы өтө жакшы. Бул биздин мектептин спорт залы. Мектептин волейбол командасынын машыгуу учуру. We like your gym. It's cozy. Бул биздин агайын окуучуларга арналган бозонубуз. Бул жерде ушундай Балалардын ден соолугуна пайдалуу орун. Бул биздин мектебибиздин жыйындар залы. Бул жерде мектептеги чогулуштар жана майрамдык кечелер өткөрүлөт. Эгин эксең түшүмүн көрөсүң, эмгек кылсаң үзүрүн көрөсүң дейт эмеспи? Аны сыңарындай биздин да ага эжекелерибиздин дагы кылган эмгегинин үзүрү кайтып, экөөсү эмгек сиңирген мугалим жана экөөсү президенттин ардак грамотасы менен сыйланды. Good morning, students. Исакова Тазагүл, чет тили мугалими, кезинде немис тилин берген жана Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими. Акматова Бибисара, химия мугалими жана президенттин ардак грамотасынын ээси. Акылбеков Субанкул, физика мугалими жана президенттин ардак грамотасынын ээси. Субанкул Акылбеков 40 жылдан бери агартуу тармагында эмгектенип келет. Айтымында кесибин сүйгөн инсан гана ишинин оорчулугун, татаалдыгын сезбей, андан рахат алат. Анан калса мугалимдик кесип ар дайым изденүү, заман талабына жараша жаңылануу талап кылат. Андыктан зериктирбейт дейт мугалим. Бул инсандар мындай ийгиликтерге таалыкпаган мээнет менен артка кайтпас өжөдүк менен жетти. Албетте ушундай мугалимдердин билим булагынан даам таткан окуучулар да мыкты ийгиликтерди жаратты. Хочу отметить, что школа обеспечена современной техникой. В каждом кабинете имеются компьютеры. Как говорится, из современной школы современный выпускник. Students of this school know how to work in a team and think creatively and have soft skills.
максатсыз кемеге шамал келип жардам бербейт деген сыяктуу эле биздин да мектептин өз максаты бар. Ар бир окуучунун жүрөгүндөгү мекенге болгон сүйүүсүн арттырып, дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун Кыргызстан деп соккон жүрөктөрдү тарбиялоо. Келечек бардык эле жаштардын колунда эмес, келечек билимдүү, ыймандуу жаштардын колунда. Биздин да максат мына ушундай уул кыздарды тарбиялап чыгаруу. Thank you for everything. It was interesting. До новых встреч!